көчөкүнү митингде эле айтып кереги жок да, мындай айткандачы. Жалаң баягы коррупционерлердин, анан жанакы Атамбаев өз убагында туура эмес иш кылганын баарын чогултуп алып күпүлдөдү да. Мунун баарын, коррупциялык иштердин башынын баарын Атамбаев өзү турган бүт кыргыз эли билип бүттү да. Муну биз 2012 жылдан бери айтып келатабыз го. Атамбаев токтотпосок болбой калды. Бул баардык коррупциялык ишке өзү башында туруп кетти депчи. Анан көчөкү айткан сөздөрүн мен мындай түшүндүм да. Бул эки жүзлүктүн белгиси да, бул биринчиден. Экинчиден бул өзүнүн жана балдарын, жана башкаларын, жана Сегизбаев, Жолдубаева, Сүйүнбаев, жана Улан Исраилов, Фарит Ниязовдордун дагы коррупциялык иштер ачылып калып, алар буга көрсөтмө берип коюп Атамбаевка. Анан ошо бүт коррупциялык баягы ичип жеген акчалардын баары билинип калат деп баягы элге шерменде болом деп, ошондон баягы коркуп өзүнүн алдын ала баягы мындай бир сактап аткан деп түшүндүм да. Коррупция менен күрөшкө бул жөнүндө бир жыйын өткөрүү үчүн ошол камалып жаткан, коррупцияга күнөөлөнүп камалып жаткан адамдардын туугандарын, үй бүлөсүн, тарапташтарын, анан айылдаштарын жыйнап алып анан күрөшүү, бул жыйнап алып чогулуш өткөрүү, бул коррупция менен күрөшкө кирбейт да. Бул просто баягы ыйлоо, арыздануу, даттанууга кирет да. Бул коррупция менен күрөш. Ал коррупция менен күрөш деп Кыргызстандын жалпы элдери, түрдүү күчтөр, кызыкчылыгы жок, туугандары камалбаган күчтөр баягы өзүнүн программасы менен пикирин айтып, сунуштарды берип, мындай программалар менен чыгып, өзүнүн бир ойлорун айтып чыкса, ошондо мындай элдин протести болот да, жалпы элдин. Эми ал жерде болсо, баягы коррупцияга күнөөлөнүп камалган адамдардын туугандары, жакындары, достору чыгып атат да. Бул эми баягы формалдуу, алдын ала даярдалган жыйын экени билинип калды. Анан ал жерде эми ошо азыркы бийлик ошо туура эмес аракет деп баалап атат. Чынында эле өзүңөр билесиңер, ошол ТЭЦ ушундай аварияга учураганда 7 күн, 6 күн, бир жума бою элдердин баары тоңуп, 27-30 градуста канчалаган адамдар мындай азап тартып, үйлөрдүн баары муздап, шаардын баары тоңуп, мындай ушунчалык бир коллапска учураганбыз да, туурабы? Анан 276 миллион доллардын дайыны жок. Кытайдан келген кредиттин. Мына аны эртеңден баштап процентин төлөй баштайбыз. Мунун баардыгы ар бир балдарыбыздын башына түшкөн бале. Анан ошон үчүн ошол мурдагы өкмөт башчыны баштап, анан аларды камабаганда кимди камайт анан? Азыркы бийлик ошолорду катуу бир жаза кылыш үчүн, элге бир мисал кылыш үчүн ошолорду камап, туура иш кылды. Эл аны колдоп атат. Алар ушундай, мына азыр эми сот жүрүп атат, сот далилдейт, тергөө жүрүп атат канча айдан бери. Эгерде аны будамайлап эле баягы бүтүрүп кое турган болсо, анда эбак эле бүтүрүп койсо болот эле. Бирок бизде демократиялык өлкө, адвокаттары бар, обвинительдери бар, туурабы? Мындай бай адамдар, алар өзүнүн защита кылып атат. Ар бир күнөөлөнүч адамдардын 3-4 адвокаты жүрөт, туурабы? Анан ошон үчүн бул жерде азыр өлкөнүн башчысы азыр демократиялык жол менен тергөөнүн ишине да кийлишкен жок, соттун ишине да кийлишкен жок. Ушул күнөөсү болсо күнөөсүн далилдегиле, күнөөсү жок болсо анда деп мындай айкөлдүк кылып атат. Ал эми Атамбаевдин убагында болсо ал башкача болгон. Атамбаев өзү соттордо көзөмөлдөгөн, тергөөчүлөрдү көзөмөлдөгөн, өзү алдын ала уже айтып койгон, тиги камалсын, тиги жоголсун, таш бараңга алгыла, тиги деген Баланчаев ушундай коррупционер деп болду. Анан соттор ошол Атамбаев айтканын жасаган. Азыр президент антип эноос сүйлөп балпеттирип анткен жок. Атамбаевдин билдирүүсүн баардыгыбыз эле көрдүк, уктук. Атамбаевдин сөзүн экиге бөлүп караса болот да. Биринчиси митингде сүйлөгөн сөзү. Экинчиси Атамбаев жетектеген митингдин катышуучуларынын коомчулукка кабыл алган резолюциясы. Атамбаев өзүнүн сөзүндө сөздү тандабай, адатынча сөздү ылгабай, колунан келишинче, мүмкүнчүлүгү жетишинче азыркы президент Сооронбай Жээнбековду колунан келишинче мындай каралап, анын жеке адамдык сапатына, жеке адамдык абийирине, беделине шек келтирип, мазактап, кемсинтип сүйлөгөнгө аракет кылды. Атамбаев айтып атпайбы өзүнүн сөзүндө, анын азыркы президенттин диний ишенимине да асылып атат. Сен мусулман эмессиң, сен кафырсың деп атат.
анын адамдык жетекчилик деңгээлине асылып сен колхоз, кой, зоотехник деген сөздөрдү айтып атат. Мындан сырткары акырында Кудайга койдум, Кудай урсун деген сыяктуу мындай каргаган сөздөрүн айтты. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында президентке, мамлекет башчысынын дарегине мындай асылуу, жеке асылуу, мындай шылдыңдап мазактоо болгон эмес. Мүмкүн мындай бир сөздөр менен болуп кеткендир, сын болгондур, бирок мынчалык деңгээлде мындай шылдыңдап мындай басынтуу болгон эмес. Анан мындай учурда сөзсүз түрдө мен таң калып атам. Сөзсүз түрдө бийлик тарабынан, президент тарабынан же болбосо президенттин администрациясы тарабынан сөзсүз түрдө мындай бир жооп берилиш керек. Себеби азыркы президент кандай болгон күндө дагы кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин башчысы. Кыргыз элинин белгилүү пайыз шайлоочулары колдоп добуш берген. Биздин мамлекетибиздин башчысы, Кыргызстандын элинин ханы. Азыр көпчүлүк массалык маалымат каражаттары, айрыкча чет элдик маалымат каражаттары жаза баштады. Мурдагы президент азыркы президенттин дарегине публичный түрдө асылып, мындай шылдыңдап атаат, бирок эч кандай жооп берилген жок деп. Мен ойлойм, азыркы Атамбаевдин сөзүнө юридикалык жактан дагы, анан саясий жактан дагы президенттик администрация көп ойлонбой тезирээк жооп бериш керек. Эми бул президент айта турган сөз эмес. Президент эле эмес, жөнөкөй эле адамдар, карапайым адамдар айта турган сөз эмес. Карапайым адамдар мындай сөздү айтпайт. Президенттер тем более айтпайт. Ал президент жөн адам президент болбойт. Именно только Атамбаев айта турган сөз болуп калды. Атамбаевдин манерасына туура келип атат. Эми тилекке каршы биз уялып атабыз. Ошон үчүн бир чара көрүш керек го. Бул анткени мына биринчи жолу ошо парламентте жанагындай сөздөр менен айтып аткан жок. Тиги кимди өкмөттү дагы бир жаман сөздөр менен айтып атат. Президентибизди болсо мамлекет тарабынан шайланган, жалпы миллиондон ашуун добуш берген президентибиз дагы жаман сөздөр менен айтып атат. Ал кишини дагы Батукаевка байланыштырып атат акчага. Эми макул, башкабызды дагы Батукаевка байланыштырып болот. Эми ал Сооронбай Жээнбеков турган үчүн кандай тиешеси бар Батукаевка? Эми ушундай эмне деген сөз эми ушу? Кайра эле баягы Жээнбековдер асылып атат. Кайра эле колхоз дейт. Чындап эле колхозду өзү кылды да, кой дейт, бизди койбузбу деп. Нарындыктарды кой деп эле турат. Таласта эл эмес деген. Бул 6 жыл бою элдин аброюна, ар намысына, кадыр баркына шек келтирип келет. Кыргыз элинин намысына. Анан ошон үчүн ойлоп кетесиң кээде бул чыныгы кыргыз эмеспи деп да ойго кетесиң да. Чын эле баягы айтылган сөздөр туура эле окшойт деп да ойлоп кетесиң. Мындай чыныгы мындай элге күйгөн, улутка күйгөн, мындай чыныгы мындай кыргыздын каны ойногон адамдар мындай иштерге барбайт го деп ойлонуп кетем эми. Чын-чынына келгенде Батукаев маселеси Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн тарыхындагы эң олуттуу, көйгөйлүү маселелердин бири. Бул мамлекет, кыргыз мамлекетинин кадыр баркына шек келтирген маселе. Батукаевдин маселесинде бири-бирине баш ийбеген, өз алдынча иш алып барган мамлекеттик мекемелердин, мамлекеттик институттардын жетекчилери чогулуп алып, жалган документ даярдап, оорубаган адамды ооруп атат, 3 күндөн кийин өлөт деп туруп справка жазышып, соттун чечимин чыгарып туруп, кызыл килемге салып туруп, сыртка чыгарып жиберген. Чын-чынына келгенде азыр айтып атышпайбы? Айрым бир күнөөлөнүп, Батукаев маселесине күнөөлөнгөн адамдарды камабаш керек эле, башкаруу чарасын үй камагына чыгарып коюш керек эле деген сөздөр айтып атат. Ошол адамдарга мен таң калам. Эмне үчүн ошол адамдар мына Батукаев маселесинде Батукаев башында туруп өлтүргөн, маселен, мурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Тынчтыкбек Ахматбаевдин үй бүлөсү турат бул жерде. Ошол жерде түрмөнүн башчысы өлгөн, анын жардамчысы өлгөн, кыргыздын нечендеген азаматтарынын кулагын кесип, көзүн чукуган, ошол Батукаевдин колунан кор болгон кыргыздын жигиттеринин, ошолордун үй бүлөлөрүнүн немеси убалы кайда? Эмне үчүн ошолор жөнүндө сөз сүйлөбөшүбүз керек? Мындан сырткары кыргыз мамлекетинин кадыр баркына шек келтирген уят иш болуп атпайбы?
бул кылмышкерди актап чыгарып жиберген. Ошон үчүн бул маселеде мен мамлекет башчы Сооронбай Шариповичтин жасап аткан ишин толук колдойт элем. Анткени себеби мен башында президенттик шайлоо болгондо эч ким ойлогон эмес. Менен катар эле көптөр ойлогон мындай кадамдарга барат деп. Азыр чечкиндүү кадамдарга барып туруп, ачылбайт деген маселелерди ачып атат. Бирок азыркы учурда кайра шек жаратылган маселелер, учурлар болуп калып атат. Кандай учурда? Маселен, Батукаев маселесинде айрым бир күнөөлөнүп жаткан жогорку бийликтин өкүлдөрү ошол мезгилдеги баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлүп, айрымдары камакка алынып атат. Бул абдан туура эмес. Себеби эгерде ошол үй камагына чыккан адамдардын бирөө жарым эле Кыргызстандан качып кете турган болсо, анда Батукаев маселеси кайрадан жабылып калат. Бул иш аягына чыкпай калат. Ошол маселени президентке өз убагында жеткирип, маалымат берип атабы же туура эмес маалымат берип атабы, мен таң калам. Эгерде Атаканов мисалы үчүн Кыргыз мамлекеттен чыгып кете турган болсо, анда Батукаев маселеси акырын чыкпай калат деген сөз. Себеби мамлекеттеги баардык мамлекеттик жетекчилерди ошол мезгилде Атаканов тейлеген күч структураларын. Ошол команда берген президенттин атынан. Атамбаев эч убакта өзү чалып, өзү айтпайт да. Догдурларга, жөнөкөй, например, прокурорлорго же болбосо жана башка мамлекеттик кызматкерлерге. Муну сөз түрү башка бир өзүнүн өкүлү аркылуу жасаган. Атамбаевдин өкүлдүк милдетин ошол мезгилде мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаканов аткарган. Шамил Атаканов бүгүн үй камагына чыкты. Азыр мындай деп билдим, Атамбаевдин кечеги сүйлөгөнү, кандай болгон күндө да ошо Жээнбектен өч алуу да. Кандай болгон күндө өч алуу. Жээнбек эмне кылып атат? Эмне кылып атат? Анан дагы бир мени таң калтыра турган нерсеси, вообще таң калдым да. Мына Салянова менен Рысалиевди жактап чыгып атат экөөнчү. Экөө жакшы адамдар. Ушу 4 жаштагы баласы бар, бекер камап атат дейт да. Я айланайын, Атамбаев айланайын. Кечээ сен ушу Салянованы каматпадыңбы сен? Соттотуп, депутаттык мандатын алдырып, дүйнөгө шылдың кылбадыңбы? Баягы сенин күйөөң деген бардыгы бузулган эметиги бүт баары коррупционер, жегич ичкич деп элдин алдында жамандап, Салянованы эмне гана көрдөн алып көргө жерден жерге кылган, туурабы? Мына азыр Салянованын азыр ушундай абалга жеткенде уже Атамбаев күнөөлүү биринчи. Мен карасам, мындай байкашыма караганда жаңылбасам, бул Сооронбай Шариповичти Батукаев боюнча күнөөлүү деп атат. Бул жеткен 200-лүк да. Бул жок нерсе. Бул Батукаевдин башында өзү турган так. Бул дүйнө жүзүнө мамлекетти уят кылды. Кыргыз элин уят кылды. Эмне үчүн дегенде, ушундай мыйзамдуу орун чыгарып атса, ушу мамлекет менен кантип биз иш кылабыз, алака кылабыз, кантип биз инвесторлор келебиз деп коркот да, чынын айткандачы. Бул абдан бир мамлекетке абдан чоң бул сокку болду. Анан Атамбаев бир сөз менен айта турганда, Кыргызда жакшы кеп бар да. Ит үрөбүрөт, кербен жүрөбүрөт депчи. Мунун сөзүнө көнүп калганбыз да, баягы дөлдүр сөздөрүнөчү. Ана да бир жолу ошонун баса белгилеп айткым келип кетет, да бир жолу кичине. Эми Атамбаев туруп алып, Турсунбек Акундун мурунку обудсменди акча алды деп атат. Акча алсаң да ошондо камабайт беле. Анан баягы жөн эле сүйлөп койсо эле боло берет экен деп атат да. Анын калп сөзүнө эч ким ишенбейт. Притом обудсмен чыгарууга ал эч кандай укугусу жок. Значит, эми эмне кылышым керек? Мен андан башка айлам жок, сотко барам, андан башка эмне айлам бар? Же мен ошо акча алганымды далилдесин, да, мына момундай далилдер бар. Могу далилдер, мына могу жерден барып алгансың деп далилдесин. Же болбосо анда мыйзам алдында жооп берсин анда. Атамбаев жооп берет. Ошон үчүн Атамбаевди сотко ушул жумада бергенге даярданып атам. Кудай эле чоң сактап атат да, чынын айтканда. Эгер Атамбаев азыр бүгүнкү күндө башкарып турганда, бир сөз үчүн эле апарып туруп эле сотторду жаап өткөзүп туруп эле камап таштайт болчу. Мына бүгүнкү күндө мыйзам иштеп атат деп чын айтып коюш керек. Бүгүнкү күндө мыйзам иштеген үчүн мына биз чыгып отурабыз. Мыйзам иштебесе дагы эле отурмакпыз да. Бул Атамбаевдин баягы чынын айтыш керек да, бул ушундай ичи таар,
ушундай бир көрө албастыгы болуп атат да бүгүнкү бийликке. Эмне үчүн дегенде бир азыр чын айтышыбыз керек, мына жакшы жолго чыгып атабыз. Анан бул Атамбаевдин да бир ачык айтып коеюн кыргыз элиме, кыргызстандыктарга. Бул азыр ушу бир чоң иш-чара болгон атса, мына ШОС болгон атса, бизде ошонун астында митинг кылып, тиги бир дагы эле Кыргызстанда тынччылык эмес, жакшылык эмес дегендей бир мындай сигналдар берип атат да, бул жакшы эмес да, чынын айтканда. Баягы мындан да бул Атамбаевдин жанагындай туура эмес иштеринен кийин келип аткан инвесторлор дагы мындай кача батышы мүмкүн. Келип аткан туристтер дагы мына көлдүн сезону башталып атса, баягы окуй Кыргызстанда дагы эле тынч эмес экен деп баягы коркуу сезими болот да. Мына атайын бул мамлекетке и президентке, элибизге бир диверсия кылып аткандай ишарат болуп атат да.